Жаңы окуу жылында Кыргызстандагы мектептердин 60% интернет менен камсыздоо каралууда. Өткөн жумада өкмөттүн отурумунда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков акылдуу мектеп долбоорунун алкагында орто мектептер толук заманбап шарт түзүү тапшырмасын тиешелүү министрликке тапшырды. Бул китеп окуу үчүн айлап кезекке турганын эскерген премьер келечек муун мындай көйгөйгө кабылбаш үчүн китепканаларда электрондук китептерди көбөйтүү керектигин билдирди. Ошондой эле жаңы окуу жылында болгон даярдык мектептерди оңдоо иштерин тездетүү тапшырмасын берди. Өкмөттүн мектептерге болгон камкордугу жана бул багытта иштердин жүрүшү тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов айтып берет. Бишкектин селекция аймагындагы 28 жыл мурун курулган мектеп эски окуу жай ушул кезге чейин бир дагы ремонттон өткөн эмес. Быйыл өкмөт бөлгөн каражаттын эсебине бул мектепти толугу менен ремонттон чыгаруу каралган. 17 жылдан бери аталган мекемеде иштеген Айногүл айым окуучулар жайгы эс алууга тарагандан бери тыным жок экенин айтат. Анткени туура бир айдан кийин баштала турган жаңы окуу жылына карата оңдоо иштери соңуна чыгышы керек. Мындан башка өкмөттүн класстарды интернетке туташтыруу тапшырмасы дагы бар. Азыр 2 этажга тең Wi-Fi койдук. Быйыл бул жолу сентябрда где-то дагы бир 3 жерге койсок, биздики полный 3 этаж тең камсыз болот экен Wi-Fi через Wi-Fi. Анан расписание коет экенбиз, анткени деген 3600 сом төлөнгөндөн кийин баары одновременно бизде 1,5 миң окуучу. Мурун өзү 300 кишиге чейин расчеттолгон мектеп болчу, 5 эсе көп болуп, анан 300 мен отуруп атат. Анан убактарын бир кезде задание бергенде бирөөнүкү башында сабактын учурда башында, бирөө ортосунда, бирөө аягында берип туруп, нагрузка кылдырбай, бирок ошол кезде моментте именно колдонгондой кылалы деп атабыз. Ошондой эле өкмөттүн акылдуу мектеп долбоорунун алкагында ар бир бөлмөгө интерактивдүү тактайлар орнотулууда. Электрондук тактанын ар бири 80 миң сомду түзөт. Азырынча бул мектептин 20 бөлмөсүнө орнотуу пландалууда. Интернет иштеген мектептерде мына сиздер көрүп аткандай балдар үчүн атайын интерактивдүү доскалар бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бала кааласа мындай өзү каалаган сүрөттө тапшырма боюнча аткарса же жазса болот. Мисалы 11 деген жазуун жазып туруп, бул жерде визуалдык түрдө көрүнүп турат. Ошондой эле мындан тышкары мугалим тарабынан берилген тапшырманы окуучу интернеттен издеп, бир эле класста мугалим менен окуучулар биргеликте сабакты толук кандуу түрдө интерактивдүү досканын жардамы менен окуганга мүмкүнчүлүк жаралат. Орто мектептердеги акылдуу класстарды уюштурууну премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өткөн жылы эле тиешелүү министрликтерге тапшырган. Жаңы окуу жылында бул өңдүү 775 мектепти интернет менен камсыздоо пландалган. Кудай буюрса жаңы окуу жылына карата 1200ден ашык мектептерибиз интернет тармагына кирип калат. Бул Кыргызстандын мектептерин жалпы интернетке кошуу планы бул 2018 жылы толук бүтүш керек деген максат бар. Мектептерге интернет жеткирүү үчүн өлкө казынасынан 111 миллион сомдон ашык акча каралган. Бүгүнкү күнү 608 мектеп интернет менен камсыздалган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өткөн жумадагы өкмөттүк жыйынында да жаш муундун заманбап билим алуусуна электрондук китепканаларды уюштуруу зарылдыгын белгиледи. Бир китеп окуу үчүн айлап кезекке турган күндөрүн эскерген премьер-министр жаш муундун өзүндөй абалга кабылбашы керектигин билдирди. Биз балдарыбыз интернетке мектептерди кошуу боюнча бүгүнкү күнгө 608 интернет класс кошулду. Жалпы 775 кошулуш керек. Толугу менен мектептер 18-жылы интернет кошулуп бүтүш керек. Бүгүнкү күндө мектептерди китептер менен камсыздоо 80%-ын тегерегин түзөт. Бирок китепканалардагы эски шарттар замандын талабына жооп бербей калган. Китепканаларды санариптке өткөрүү иши болсо билим берүү министрлигине жүктөлгөн. Учурда башкармалыктын адистери ири китепканалар менен бул багытта иш алып барууда. Бул боюнча дагы биз пландуу түрдө иштеп атабыз. Азыркы күндө Кыргыз улуттук илимдер академиясы менен дагы келишим түзүлдү. Ал жерде мындай китептерди санариптик форматка өткөрүү аппараты бар. Ошол менен келишим боюнча дагы ушу биз мектептин китептерин дагы санариптик форматка өткөрүп атабыз. Андан сырткары Ош мамлекеттик университети менен дагы келишим түзгөнбүз. Ондан дагы биз ошол китептерди санариптик форматка өткөрүп, 18-жылдары колдон келишинче Кыргызстандын колубузда турган китептерди санариптик форматка өткөргөнгө аракет кылабыз.
Мектептердин абалын жакшыртуу жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн өлкө казынасынан 24% каражат каралган. Өкмөттүн программасы боюнча 2040 жылга чейин билим берүү тармагы көйгөйдөн толугу менен арылышы керек. Бул багыттагы иштердин башатын айта турган болсок, бул жылы 200дөн ашык мектепти толугу менен оңдоо планга киргизилген. Ошондой эле жарактан чыккан окуу жайлардын ордуна жаңыларын салуу каралган. Исмат Ибрагимов, Рамазан Сушанло, телеканал 11.